Устаз Аллах ыраазы болсун. Митингди ошо башы тынчтык деген ат менен аягы барып ар кандай ызы чуу алып барып атат. Деги эле тынчтык деген митинг барбы исламда? Эгерде тынч эле барып, жүрүп кайра кайтып келсе болобу? Мына ошол бизде эле ошо биздин мамлекетте деле ушинтип башталган да. Өзү эле деги эле митингдер тынч өтүш керек, пикеттер жай өтүш керек деп ушундай уран менен алып түшөт. Анан тынчтык кана болгон. Ошонун аркасын көрүп атпайсыздарбы мына? Тынчтык деген митинг болбойт. Шариатта бул каршы кылат. Шариатта өзүңдүн оюң барбы, талабың барбы, нааразылыгың барбы, антип көчөгө чыгып ошону жарыялабастан эле мамлекет башчысы же башка органга барып ошонун алдына кирип барып эле талап кылып айтыш керек ошону. Мени мага ушундай зулумду кылып атасың, туура эмес кылып атасың, оңдоп бер, акымды бер деп ошого кайрылыш керек. Мыйзамдуу жолдор менен өзүнүн эрежеси менен. Берсе альхамдулилла, бербей күчү жетпей калган болсо Аллах субхана таала сөзсүз берет ошол адамга. Ким зулумду кылган болсо ошол жоопкерчиликке тартылат. Мейли президент болобу, башкасы болобу. Ошентип жашаш керек адам. Анан аркасынан мен акымды албай калдым деп митинг кылган болсо, башка нерсе кылган болсо, мына ушунун аркасынан ушундай жамандыктар келет да. Бирөө митингге мен тынчтык менен чыгам деп келет. Бирөө митингге өзүнүн ой максатын ушул митинг аркылуу жеткирип алайын, бир чагымчылдыкты кылып алайын деп чыгат. Аякта элдин оозун ким тыят? Эч ким тыя албайт ал жерде. Элди эч ким кайтара албайт ал жерде. Ар кимдин өзүнүн ою бар. Бирөө саясатты каалайт, бирөө бийликти каалайт, бирөө башка элдин менталитетин каалайт. Ошону түрткүсү келет. Жанагындай бузукулуктар, сойкулукту жайгысы келет. Гейлерди элге жайгысы келет. Ошонун баары тең чогулуп алган тынчтык митинг дейт. Аркасы тынчтык менен бүтпөй эле башалам менен бүтүп атат да. Мунун баарын көрүп өтүкпү мусулман бир тууганда? Эмнеге биз алданып атабыз мында? Качанга чейин ушинтип алданып жүрө беребиз? Бизди тынчтык митинг менен канча алдап туура эмес жолго салды. Ошондуктан адам баласы эч качан ээрчимей болбош керек. Өзү ойлонуш керек. Эл кылып атат деп эле элде бир жакшы сөз бар, эшек дүрбөсө, эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөптүр деп. Анан булар дүрбөп атат, мен да кыла бербейин деш керек. Мына сабак алыш керек да, булар эмнени пайданы тапты, булар эмне кылып атат деп. Чыккан ызы чуу, ышкырык, кыйкырык, анан акыры жанагындай өрттөө талкалап тоноо менен бүтүп атат да.